Assalamu alaikum достар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта кыргыз мушкерлери спорт тармагындагы чеберлер, аябай биздин күчтүү агаларыбыз, Кызылкая шаарынан чыккан мушкерлер кыргыздын желегин желбиретип, дүйнөгө көтөрүп жаткан биздин агаларыбыз менен бүгүн маек курабыз. Азыр болсо спорт тармагын өнүктүрүү максатында 11 километрге чуркап чыгышат экен бүгүн. Ошол тарапка келдик биз дагы кыргыз мушкерлерин биргеликте сиздерге чагылдырып, жакшы бир интервью алабыз, маалыматтарды чогуу чагылдыралы. Биз менен чогуу болуңуздар, каналга катталып коюңуздар, лайк басышты унутпайлы. Биз менен чогуу болобуз. Урматтуу достор, биз эң алгач Үмүт агабыздан интервью алалы. Бүгүнкү ушул 11 километрге чуркоо боюнча айтып берсеңиз анда. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат көрүүчүлөр. Өтө чоң жакшы иш-чара болду. Ушул кросстун негизи 5 километр, 10 километр, 11 километр эмес, ушул жаштардын башын бириктирүү болуп атат. Кызылкая шаарындагы көптөгөн спортсмендердин ийгилиги бул. Ушундай күндүн ыстыгына карабай, ушундай табияттын койнуна чыгышып, ушундай баштары биригип, ушундай дасторкон жайып отурушу бул биздин жеңиш болуп атат. Ошол жеңиштин эң эле биринчи магызы ушу Кызылкая шаарында турган бизди көрүп аткан жаштар ар суббота ушу саат 9:30-дан 10-го чейин ушул цемент заводдун үстүнөн ушул Кулуштан тарапка чуркоо болуп атат да. Бунун максаты эмне десе, ушул Баңгизаттан арылуу, анан ушул шаардагы баягы отурган жаштарыбыз кандай десем, ушу спортко үндөө максатында болуп атат. Бизде ар кандай улуттагы жигиттер бар, азыр ар кандай титулдагы спортсмендерибиз бар. Ушул спортсмендерибиз бизге мындай айтканда шаарга көрк болуш үчүн ушу ар бир спортсмендин аркасынан ар бир өзүнүн немелери бар, фанаттары бар мындай айтканда. Ушул бара-бара бул иш-чарабыз көбөйүп отуруп, иншалла мен ойлойм шаардагы спортко болгон кызыгуу ашып кетсе деген эле ой максат. Бу жерде башка эчтеке жок. Биздин максат денени чыңдоо, анан ошол жаштарды тартуу. Эгерде жаштарыбыз келип калса, компьютерный клубтарда отурбаса, анан ар кандай жерлерде жүрбөсө, биздин максатыбыз ушу жаштардын башын бириктирип спортко чакыруу. Демек, азыркы жаштар бардыгы ошол сиздерге кошула берсе болот. 6-күндөрү чуркап. Ар 6-күнү кайсы мезгилге карабай, күз, жашка карабай, жазга карабай, күн ыстык, суугуна карабай, саат 9-дан 10-го чейин сбор, 10-до старт берилет. Ар бир жуманын акырында саат 9-да жүгүрүү болуп атат. Бул өтө жакшы. Азыр мына спортсмендерден да өзүңүздөр бир маек аласыздар. Мен билишимче бул жакшы иш-чара болуп атат иншалла. Эгерде жашы чектелбейби? Жок, жаш чектелүү жок. Мен жашым 42-ге чыгып калды. Бул жерде кичинекей балдар бар. Өтө чоң, менден чоң улуу жаштагы кишилер бар да. Ошолор азыр 11 километр түздүктө эмес болгондо да мына табиятты койнуна чуркап атабыз да. Мындай айтканда, мына атрапты карасаңыздар, бирде үй жок, бирде бир завод, фабрика жок, таза абага чуркап атабыз. Ушул иш-чаранын негизинде бир ушундай чай уюштуруп атабыз да, иншалла. Ошо биз даярбыз дайыма чуркаганы, келип кошулуңуздар жаштар. Уялбай келип кошуласыздар. Бүт шаардын эле жигиттери.
Мына ушундай жакшы бир чуркоону баштап атыптыр агаларыбыз. Чоң рахмат. Биринчи агабыздан баштап алдык жакшы интервьюну. Өзүңүздөр да кошулуңуздар иншалла. Кудай кааласа. Кийингисиде иншалла. Салам алейкум. Алишер агабыздан дагы бир аз интервью алып маектешели. Кандайсың ака, жакшысызбы? Бүгүнкү кросс боюнча бир аз оюңузду айтып өтсөңүз. Жакшы, алхамдулилля. Эми мана балдар уюштуруптур, Аллах алардан ыраазы болсун. Жакшылыкка чакырган, ошол нерсеге дагы себепкери болгон, Аллах ажырын берет. Өзү чуркоо ден соолукка өтө пайдалуу дейт. Ошого жашым 48-де, бирок бизден 15, 20, 30 жашыраак балдар менен чуркап, как говорится, летайте с орлами дегендей, ошолорго атаандашып, шолор менен чуркап атабыз. Силерге дагы чакырабыз ошол нерселерге чогуу чыгып чуркагыла, ден соолук жакшы болот. Анан имандашып, бир жакшылык нерселер тоогрусунда сүйлөшөт. Аллах бардыгыларына ыраазы болсун. Аябай курсанмын, кубанычтамын. Ушул балдар менен тааныштыганымда. Мына жакта действующий спортсмендер бар. Бурун чыгып мушташып жүргөн, спортко катышып жүргөн балдар бар. Ошолордон кандай мотивация алабыз. Жашоого башкача көздөр менен карайбыз да анан. Рахмат чоң. Деги эле ушул 11 километрге чуркадыңыздар бүгүн? Ооба. Кандай болду чуркоо? Ну, по-своему өзүнчө эле трудности бар. Бирок самый главный результат, там не обязательно первым или последним, главное участие. Жакшы, аябай жакшы эмоциялар. То, что смог, то, что до конца пробежался, ол нерсе өтө көп кубаныч келтирет экен. Чоң рахмат. Мынакей агабыздын ою менен дагы тең бөлүштүк, урматтуу достор. Барыңыздарды спортко чакырабыз. Азыркы жаштарга кандай оюңуз? Көпчүлүгү эле компьютерге кирип кетип атат, башка кирип кетип атат. Спорт тармагы боюнча жаштарды чакырасыздар. Өтө жакшы нерселерди айттыңыз. Себеп бизде жашоо ошондой болуп калды. Өзү негизи инсандын организм жакшы иштеш үчүн почка, мисалы жүрөк, өпкө, адамзат бир күндө 5 километр жол басыш керек экен. Бизди жашоо мына өнүгүп кеткенин себептен машинага ролго отурабыз да, ишке чейин жетип барып, максимум до своего рабочего места, анан дагы машинага кайрып өтүрүп үйгө чейин барабыз. И в результате жизнедеятельбиз токтоп калды, кан жакшы жүрбөй калды, и соответственно оорулар көбөйүп кетти. Ошого адамзат күнүнө машыгыш керек экен, бир нерсе менен алек болуш керек экен. Ошого спортко чакырабыз дагы эле. Чоң рахмат. Спортко келиңиздер, агалар менен биргеликте чуркасаңыздар болот. Силерге дагы рахмат. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Назир Мамасултанов YouTube каналынын катталуучулары, бардыңарга үй бүлөңөргө ден соолук, Алланын бепилдиги болсун. Бүгүнкү кроссубуз боюнча бул любой спортсмендин ошо ийгилигинин артында ушул кросс турат. Анан бул кросстун пайдалары адамда дисциплина, биринчи эле ден соолугубузга пайда, экинчиден ошол дисциплина пайда кылат, характер. Ар бир жүгүргөн спортсмен өзүнүн дистанциясын билет, раундту бөлөт, ошол кайсы маалда кандай күч жумшаганга ошол бир спортто өтө маанилүү Жагы бир бөлүгү да. Ала пайдалары өтө көп. Кроссту бардыгына эмне дейт эле, совет этебиз. Бардык азыркы өсүп келе жаткан жаштарды ушул кросска дагы чакырасыз. Ооба, жаштар кросско жумасына бир жолу, мүмкүнчүлүк болсо 2 жолу, 3 километр, 2 километр. Профессионалдар өздөрү билет. Ошол жөн кары, жаш бардыгына ошо чуркоону сунуштайм. Бул кроссты баштаганыңыздарга канча болду? Качандан бери баштап ушул келип атасыздар кроссты көп километрге чуркаганда? Көп километрден ушул профессиональныйга чейин ушул спортко келгенибизден баштап ошо агаларыбыз Дерчип, Замир ака, Кина ака ошолордун аркасынан чуркап жүргөнбүз. Кийин профессиональный чыгып жүргөндө ушул 10 километр деп ушул азыркы финишке чейин барып, ар бир бойго ушул даярданып жүргөнбүз. Азыр эми бир 4-5 кроссубуз, бүгүн биринчи жолу чыктык бuyakачы. Мурдан да ошо Кулуштанга чейин 7 километр жүгүрүп турдук эле. Негизи баягы спорт залдарда чуркаган менен жөнүндөй таза абада чуркагандын айырмасы жөнүндө айтып берсеңиз. Айырмасы өтө чоң. Буда
жаратылыш менен азыр тем более жаз ушундай жакшы погодада бир жүгүргөн өзүнчө бир рахат да. Бунун дагы рахатын түшүнгөн адам, жүгүргөн адам түшүнөт да. Көп беттештерди көрбөй калып атасыз сизди. Алдыңкы беттештер жөнүндө кайрадан улантайын деген пландар барбы же кандай болуп атат? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Эми беттешти мен ойлоп аттым эле токтотуп коем депчи. Азыр эми кыймылдап даярданып аракет кылып атабыз. Эси бул кызыктуу предложение болуп калса даяр болойлу деп ошол максатта кыймылдап спорттон даярданып жүрбөсөк биздин ден соолугубузга дагы эле кыйын келип калат экен. Ошо возраст өзүнүкүн алат экен. Анан ошо кыймыл менен азыр түздөлүп кыйла жеңил болуп калдык, жакшы. Эгерде дагы бир сунуштар болуп калса, кызыктуу бир предложениялар болуп калса, беттешке чыкканга даярсыз. Даярбыз. Даярданып атасыз. Буюрса даярданып атабыз. Ошо кызыктуу, бизди кызыктыра турган эме болсо даярбыз. Буюрса. Эми ушул өсүп келе жаткан жаштарга болгон бир кеңешиңизди айтып өтөлү. Спортко чакырып өтөлү. Жаштарга болгон кеңешибиз ушул: спорт менен машыккыла. Окурмандар дагы баардыгыбызга ушул спортко чуркап, залга барбасак дагы жумасына чуркап турууну сунуштайм. Себеби бул адамда дисциплинаны пайда кылат, ден соолукту чыңдайт. Адамдын мировоззрениясине дагы, мээсине, баардыгына пайда болот. Чоң рахмат мынакей Данияр агабыздан дагы жакшы бир кеңештерди, жаңылыктарын уктук. Алдыда дагы кандай жаңылыктар болот сизде? Бизде жаңылыкты пока айта албайбыз. Буюрса даярдана берели, убакыт көргөзөт буюрса. Кабарды беребиз обязательно. Сөзсүз түрдө. Жаңылыктарды буюрса көрөбүз, анда бизден алыстабай чогуу болуңуздар. Кандайсыз анан, жакшысызбы? Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube катталуучулар, YouTube көрүүчүлөр, кыргыз элибиз, шаарда жашоочуларыбыз. Спортто эми бардыгына белгилүү болгондой эле өзүбүз чыгып, эми жаштарды өстүрө турган убакыт келди. Өзүбүз эми аракет кылдык, болушунча чыктык. Эми биягына убакыт дагы тар болуп калат экен. Балалуу, чакалуу болгондон кийин семьяга көңүл буруш керек болуп калат экен. Аркада келип аткан инелерибизди өстүрүп атабыз. Буюрса элди уюштуруп, кызыл кен жаштарын чакырып, ушундай ар суббота күнү кросс уюштуруп турабыз. Кросско ар суббота өзүңүз дагы катышып атасызбы бул тарапта? Мен көбүнчө катыша албай калдым. Мындай ишке байланыштуу болуп, атак балдар катыштып, мына буюрса бүгүн катыштым. Жакшы эле, Кудай кааласа эмкилерине ниет бар. Калтырбай катышкан. Жакшы. Алдыдагы жаңылыктарыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Эми алдыда Кандай пландар болуп атат сизде? Алдыда жаңылыктарды айтып өтсөк, эми ушул инелерибизди өстүрүш. Бардыгына белгилүү болгондой, бизден азыр жаш муундарыбыз жакшы көрсөтүктөр көргөзүп, буюрса ошолордон үмүтүбүз чоң. Нимат Абдырашитов энебиз бар. Ал жакында эле берки Конор Макгрегордун менеджерлери менен контракт түздү. Буюрса Америкага переговорлор жүрүп жатат. Буюрса UFC'де көрүп калышыбыз мүмкүн. Андан кийин ошол Жеңишбеков Мирбек, Мырзабек, Асан, ошого окшогон көп инелерибиз бар. Аларда буюрса чоң ареналарда көрөбүз деген үмүттөр бар. Ошолорго салым кошуп, даярдап, колдон келишинче аракеттер жүрүп жатат. Өзүңүздөчү ушундай бир беттештерге дагы чыгайын деген пландар болуп атабы? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Өзүбүздө дагы бар, эми бул адреналин экен. Чыккан, сеткага чыккан, коверго чыккан, андай любой вид соревнования чыккан, бул өзүнчө эле күбө болот экен дагы. Денеде адреналин пайда болот экен. Ал нерсени андай татып көргөн адам кайра эңсе берет ошонучу. Ошол бизде дагы бар, желание бар. Бирок даярдыкка убакыт керек,
жана даатчылар айтат го, мал мүлкүңүз сарптап, убактыңыз курбанчылык кылып чыгышың керек дейт го. Бул спорт дагы ошондой эле. Мал мүлкүңдү сарптайсың, курбанчылык кыласың, убакыт эң чоң бул байлык, убактың курбанчылык кыласың. Талыкпай эмгектенип, кан төгүп, тер төгүп дегенде, ошондой эмгектер менен гана чыгат. Жетет жакшы результаттарга. Ошол үчүн бизде азыр кичине убактыбыз тар болду. Желание бар. Буйруса. Жакшы. Эми ушул өсүп келе жаткан спорт тармагына өтөм деген, ушул тармакка башпагам деген жаштарга болгон бир кеңешиңизди айтып өтөлүм да. Кеңеш буйруса ошол биз эми үмүт кылабыз жаштардан, келечек жаштардыкы деп, биз да жашпыз. Кудай кааласа бизден кийин чыга турган, чоң ийгиликтерге жете турган бул жаштар болот. Эми жаштар биз деле жашпыз, эми жаштар дегенде ошол 10 жаш, 11 жаштан баштап ошо ата-энелери жакшы көзөмөлдөп, жакшы салымдарын кошуп, туура жолго багыттап, спорт чөйрөсүнө аралаштырса, бул эң чоң салым ошондон башталат өзүчө. Бир үй сала турган болсоң, фундаментине жакшы карап салган болсоң, ал үй пышык болот, кандай жер титирөөлөр болбосун, ал үйдө жаракка кетпейт да. Бул жаштыгынан өскөн бала дагы ушундай неме болуп калат. Фундаменти пышык болуп, база болот да, мындай айтканда. Эми биздин кеңеш ошол спорт бул ден соолуктун булагы дейт. Ден соолукту чындаганча алдыга карап ылтына берели. Мамлекетибизди желектерин желбирете берели, мамлекетибизди өнүктүрө берели, экономика жагынан, бул окуу жагынан дагы жаштарга кеңеш берет элем. Бир эле спортто гана неме кылбасын, окууда жакшы окушсун. Ошо келечекте мамлекетибиз чоң уровеньдерге чыгып, алдыңкы рейтингтерге чыгып барса, бардык тармактан бардыгыбыз кубанычта болот бек. Чоң рахмат, мынакей Жаныбек агабыздан жакшы бир кеңештерин уктук. Ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Спортто ар дайым ушундай кыргыздын желегин желбиретип жүрүңүздөр. Рахмат. Башчылык билдиребиз. Дагы бир кыргыздын чыган жигиттеринин бири, спорт чебери, спорт менеджери Марат Бекмуратов агабыздан интервью алалы. Кандайсың? Кандай болуп атат ден соолугуңуз? Жакшы, Кудайга шүгүр, көргөнүңөрдөй. Кросска жүгүргөндө баягындай экинчи дыхание ачылгандай неме болот, настроение көтөрүлөт, эми таза аба өзүбүздүн баягындай. Тем более мына жаздын эми кирип келген убактыда жүгүрүш өтө сонун да. Бул ощущенияларды түшүндүрүш кыйын. Муну үчүн ушул жака жүгүрүп келиш керек. Ошол. Жүгүргөндө, чуркаганда байкайсың дегенде. Ооба. Кече жакында Мурат байкебиздин беттеш өттү. Беттеш жөнүндө бир аз оюңузду айтып өтсөңүз. Эми беттеш кандай десе көптөн бери жанагындай бойго түшө элек биринчи ачылышыбыз кыйын болду. Соперник киши даже пропускать эттик ударларды. Кийин өзүбүзгө келип, кичине ойгонуп, анан утукка жеттик. Кудайга шүгүр, эми эртең өзүңөр билгендей, ушу 22-июнга турнир кылып атабыз, дагы эле ушу Кызылкияда стадиондо жакшы мушкелдер келет, жаштар чыгат, Азат ака чыгат. Өтө күчтүү бойлор болот. Насип кылса, если ошол ака дагы бир соперник неме кылабыз болот, өзүм дагы түшүп калышым мүмкүн. Ошо Азыркы алдыдагы беттешке кайсыл мушкер менен түшөйүн деп атасыз? Эми организация бир соперник жөнөттү. Вроде француз бекен же камерунец деди. Ошол жакшы беттеш болот, ударник кикбоксер болот экен, өзүгө удобный. Насип кылса өздөрү сүйлөшүп алып кел берсе, тосон болот эле. Ошо менен урушуп чувствого эми келип атабыз. Биз дагы көптөн бери неме кылбай спортко эми кайтып, эми мындай серьезный подготовка кылып атабыз да. Ошол анан эми мына кросс, азыр эми кросстун темасы кетип атат го. Кросс үчүн ушу жаштарды чакырат элек. Бул эми Кызылкиянын жаштарын, не только Кызылкиянын жаштарын, көрүп аткан любой жаштарды. Азыркы жаштар өтө жанагындай жаман өгүттө өсүп кетип атат. Мындай компьютерный клуб, телефон, жанагындай какой-то мындай грубо айтканда пижон болуп чоңоюшуп атат да. Ошого бул спорт менен чоңойгон жаштар мындай жашоодо да характери күчтүү болот, мындай
ичпей чекпей ушул спортивный кругтун достугу бул көпкө неме болот да. Мисалы Данияр эке, Жаныбек экелер качантан бери бизге үлгү болуп келген да бул байкелер. Ушулардын аркасынан биз дагы неме болуп подражать этип эми бизгечи ушулардын аркасынан өсүп келатабыз. Ошого жаштарды ушундай кроссторго неме кылат деги ар суббота күнү не только биз менен чуркап калсаңар да өзүңөр да мындай круг болуп чуркап, ден соолуктун бул спортко келип туруп обязательно жаңагындай чемпион болуп кетиш эмес. Просто спортто жүрүп, биринчи бул образование, экинчи бул тарбия, анан үчүнчүсү бул спорт. Ошону мына алып кеткен адам, как говорится, жана орустар айтмакчы, көйнөгүң таза, ден соолугуң чын, эч качан модадан кетпейт да. Бай болосуң, эмне болосуң, именно ушул сен ден соолукта болуп, жанагындай таза немеде жүрсөң, эч качан ушул нерсе модадан кетпейт бул жашоодо. Ошону айтып кетет, жаштарга жеткириш керек болуп атат да биздечи. Ар субботада жүгүрүп атасыздар ушундай чуркап. Эми ар суббота ушул Үмүт эке, Данияр экелер бизге мотивация берип келгиле деп неме кылып атат. Эми жаштарды да ошого тартышыбыз керек болуп атат. Биздин основной максат. Бүгүнкү кроссто 11 километрге чуркадыңыздар. Алдыдагы кросска канча километр коеюн деп атасыздар? Эми ушу 12-13 кылып, дальше ушу обширга чыгып кетишибиз керек. Көрдүңүз, таза абада. Ооба, таза абада. Көрдүңөр эми жанагындай бул эми кандай десек, обязательно жаңагындай элден калбай жүгүрүш эмес. Кичине алса үлгөнгө чейин эс алып секин жүгүрүп чыксаңар болот да. Бул жакчы келген адам эле көбү ана уялат да. Мен азыр калып кетем булардан депчи. Жок, эсине болсо бизде мисалы 2-3 машина болот. Машинага салып жеткирип коюшат да, алдыга жете албай калсаң. Эми ар кандай ден соолуктуу адам бар да. Просто ушул жерге келиш керек, ден соолук үчүн жүгүрүш керек. Ошол. Просто бир жумада бир жүгүрүп турса, бул средний адам үчүн өтө жакшы натыйжа да. Ошол. Мына ушундай Мурат агабыздын дагы кеңешин уктук. Баарыңыздарды урматтуу достор, спортко чакырабыз, кросско чакырабыз. Именно ушул ар бир аптанын 6-күнү, суббота күнү. Буюрса Назир өзүр дагы жүгүрөт. Буюрса. Кандай эке, жакшысызбы? Бүгүнкү кросс боюнча айтып өтүңүз. Кандай болду бүгүнкү кросс? Жакшы болду. Канча километрге чуркадыңыздар? 12 километр чуркадык. 12 километр. Деги эле сиз үчүн бул мындай табигаттын коюнда чуркаган кандай? Билбейм, биз эми ар даярданган убакта ушундай чуркап турабыз. Постоянно Ушул эле. жака чуркайсыздар? Постоянно ушул жака чуркайбыз. Азыркы өсүп келе жаткан жаштарга кеңешиңиз? Кросско чакырабызбы же кандай болот? Эми биз ар суббота кросс, жаштарды кросско чакырабыз. Желающийлер болсо келип биз менен кошулуп чуркаса болот. Жаштарга ошол эмне айтат элем мен, спорт менен машыгып, ден соолукту чыңдоо да. Алдыдагы чоң бир турнир күтүп жатат экен, жана спорт чеберлеринен уктук. Сизде дагы ушул чоң бир турнирге өзүңүздүн беттешиңизди өткөрүү план болуп атабы же кандай болуп атат? Болуп атат, 22-нчи эртең июнь күнү турнир өтө турган болот. Дүйнөлүк деңгээлде спорт чеберлери келет дейт. Сиз өзүңүздүн соперниңиз тандалдыбы же кандай болду? Анан сопернигим тандалды. Менин сопернигим ушу бразилиялык. Бразилиялык мушкер менен. Жакшы, ийгиликтер болсун. Анда жалпы жаштарга жана спорт өзүңүздүн кесиптештериңизге болгон каалоо тилектериңизди айтып өтөлү. Бардыгы эми спорт менен машык кыла, намаз окугула. Спорт эмне дейт эле, ден соолуктун мүлкү өтүп калат спорт. Сол. Агабыз чындыгында кыска нуска сүйлөткөн. Айтылган тилектер кабыл болсун. Бүгүн биз ушул Кызылкая шаарындагы жалпы спортсмендер менен биргеликте, мушкерлер менен биргеликте ушундай бир 11-12 километрге чуркоо кроссунда ушул жакта жүрөбүз. Ушул жердеги мушкерлер менен бир аз маек курдук. Агабыз менен дагы жакшы кеңештерин уктук. Чоң рахмат. Сизге да ийгилик. Силерге да ийгилик. Ассаламу алейкум. Кыргыз эле. Биз Дүйшөн уулу Мурзабек, ММА мушкери бүгүн Кызылкая командабыз менен кросс кылдык. Кросс аябай жакшы. Чоң агаларыбызды көрүп өсүп келатабыз. Ошолордон үйгөнүп бүгүн ошол беттешке даярдыктар болуп жатат. Жакынкы беттеш Центральный стадион 22-июнда болот. Ошого даярдык көрүп жатабыз. Бүгүн ошол 10 километр чуркадык. Ошол биз өзүбүз Спорт тармагына кантип келип калдыңыз сиз? Ошол жөнүндө баштайлычы келиңиз. Спорт тармагына биз вольный борьбадан баштаганбыз. Биринчи агайыбыз Мухаммед Али Эргешев деген. Андан кийин боевой самбого мушташып,
байбай самбо, анан ошол агайларыбыз менен чоң Азат Мадалиев, Нимат Абдрашитов, Данияр Бабакулов, ошолор, Жаныбек Аматов ошолорду көрүп өсүп келатабыз. Ошолорду көрүп ММА'ге болгон сүйүүбүз артып, ошо боюнча ММА'ге келип калдык. Алдыдагы беттештериңиз жөнүндө айталы. Ким менен алдыдагы беттешке түшөсүз? Алдыда беттешке бизге соперник чыга элек пока. Ошол издөөдө болуп атат, бирок ошол Кореядан мушкер чыгат деп айтышат. Ошол күтүүдөбүз азыр. Азыркы учурдагы алдыдагы өтө турган беттеш чоң бир стадиондо, биздин Кызылкая шаарында болот, э? Дүйнө жүзүнөн мушкерлер келеби же кандай? Дүйнө жүзүнөн келет, Кореядан келет, Россиядан, Өзбекстан, жана СНГ, ошол СНГ боюнча совместный Ангелс FC деген Кореядан мушкерлер келет, ошол менен чоң бой болот центральный стадиондо. Ошол. Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтып берели анда. Кыргыз элегин Пландар өтө көп. Биздин максат бир гана бойго чыгып мушташ эмес, үйсүгө чыгыш эле эмес, үйсүн курун алыш. Биздин максат бул цель. Ошол максатка биз тынбай мээнет кылабыз. Ошол. Кыргыз элинин желегин көтөрүп, Иншалла. дүйнөгө тааныткан жакшы бир жигиттердин катарын толуктоо. Ооба, иншалла. Азаматсыздар, ийгиликтер болсун. Анда жалпы спортко келем деген жигиттерге кеңешиңиз болсун. Талыкпай мээнет кыла бериш керек. Спортко келем, спорт өтө жакшы. Спорт бул денсаулыктун булагы дейт. Ошол. Баарыңыздар спортко чакырабыз. Спортко үндөйбүз. Дагы бир кыргыздын чыган жигиттери мушкер Мирбек мырзадан бир аз интервью алалы, маек туралы. Кандай болуп атат? Сонун Бүгүнкү кросс жөнүндө баштайлычы. Сонун неделянын жыйынтыгында ар суббота күн кросс чуркайбыз. Бул кроссто өтө акелерибиз көп чыкты. Эми бул кроссто бүт Кызылкаянын жаштарын чакырып кеткен уюштуруп атабыз да. Эртең күздө чоң марафон кылабыз деп атат, ошого дагы бүт баарын чакырып. Ошо. Жаштарга өзүңүздү бир аз тааныштырып, андан сырткары алдыдагы беттештериңиз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз анда. Мен Женишбеков Мирбек. Алдында 22 июнь Кызылкая центральный стадиондо главный бойдо урушам, чемпиондук курга урушам. Казакстандык бир мушкер менен. Буга чейинки беттештериңиз болду беле же кандай болду? Буга чейин 4 беттеш өткөргөм, 4-өндө тең финиш кылгам биринчи раундда. 4-0 да рекордубуз. Любительский карьера бар, чемпион Кыргызстана, Азияда призер. Жакшы, мынакей урматтуу достор, ушул Мирбек мырзадай эле сиздер дагы спорт тармагында көптөгөн жетишкендиктерге жетсеңиздер болот. Эми жаштарга болгон кеңешиңиз болсун, ушул кросско чакырып өтөлү. Тренировка кылгыла, ден соолугуңарды чындагыла, кросско кошулгула. Ар суббота баарын чакырып кетебиз. Кызылкая шаары. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Кандай болуп атат? Бүгүнкү кросс сиз үчүн кандай болду? Бүгүнкү кросс биз үчүн өтө жакшы болду. Биз каждый суббота ушул жака чуркап турабыз. Суббота күнү кросс. Бир жума бою тренировка кылабыз. Каждый суббота ушул жака кросс чуркайбыз, дагы воскресенье эс алабыз. Потом понедельниктен еще дальше тренировканы баштайбыз да. Асан мырза кайсыл тараптын колунда болот ошол жөнүндө дагы өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айта кетсеңиз. Мен Калтак айылынан болом, Кызылкая шаары Калтак айылынан болом. Бул спортто 7 жылдан бери машыгып келебиз. Ага чейин өзүбүз айылда тренировка кылып жүргөнбүз. Бул жака жаш күч спорт клубуна келип, ушул агаларыбыздын артынан ушуларды көрүп, ушулардан чоң мотивация алып, ушулардын артынан тренировка кылып келебиз. Мына ушул спортто жүргөнгө 7 жыл болуптур. Кудайга шүгүр, результат кылып атабыз. Ошол буюрса дагы да талыкпай мээнет кылып, дагы да көптөгөн ийгиликтерге жетишке аракет кылабыз. Буюрса. Буга чейинки канча бойго чыктыңыз? Ошол жөнүндө бир аз айтып. Буга чейинки 4-5 беттеш өткөрдүм профессионалдык турнирде, 4-5 беттеш өткөрдүм. Анын биринчисине ошол өзүбүздө
FFC организациясында тажикстандық поясмен ұшқанмын. Чемпиондық құрға ұшқанмын. Анда тажикстандық поясты екінші раундта ұтып, технический нокаутмен чемпион болғанмын FFC организациясында. Андан кейін өзі ошол UFC организациясы өткөн, азыр бардығына белгілі ошол жакшы организациялардын бири болуп келди Кыргызстанда. Ошол организацияда ушканмын. Анда дагы жеңишке жеткенмин. 4 бой өткөргөн болсом, анын бирөөсүндө тилекке каршы утулуп калганмын. Акыркы 2 беттешимде Кудайга шүгүр 2 победа серия менен келдим. Анын бирөөсүндө ошол Өзбекстанда өткөн Бухара шаарында өткөн Амир Темур Falcon Fighting Show немесинде ушташып келдик. Анда атандашым ошол Кокондук Өзбекстан шаарынын Кокондук Өзбекстан Республикасынын Кокондук шаарынын бир байсы менен ушкам. Жакшы бой болгон. Соперник тоже жакшы болгон. Андагы экинчи раундтун канчасы минутусуна, короче, жеңишке жеткенбиз. Ошол 2 жеңиш. Дагы ийгиликтер боюнча айтсам, чемпионат Киргизияда боевой самбо боюнча. Финалдык беттеште тилекке каршы утулуп калганбыз, чемпион боло албай калдык. Бирок ошол Буйруса болот. Дальше ошондой. Алдыда чоң бир турнир сиздерди күтүп турат. Ошол турнирге сиздин соперниңиз тандалдыбы же кандай болду? Биздин соперник пока тандалып элек. Анан организация өздөрү карап, өздөрү берет. Ошол берген организация кимди берсе, ошону менен ушташканга даярбыз. Ошого жараша даярдык кылып атабыз. Тренировка баары даярдыктарыбыз жакшы. Алдыдагы пландарыңыз жөнүндө айтып өтөлү. Келечекте Кыргызстандын желегин канчалык деңгээлде көтөрөйүн деген ниеттери бар? Негизи кичине бала чагыбыздан эле бардыгыбыздын максатыбыз ошол UFC болгон эмес негизиненчи. Ошол жактын бойлорун көрүп, ошол организацияда ушан боецтерди көрүп, ошол биздин максат негизи UFC болчу. Анан ошо дагы да талыкпай менет кылабыз. Бул жагы Алланын айтканы болот. Ким канчалык менет кылган болсо, ошончо өзүн көрөт дейт го. Ошого Кудай буйруса, иншаллах бизге да насип кылса ошол жактарга барып Кыргыздын желегине, может, ACA организациясы бар. Андан сырткары көп промоушндар көп го азыр. Ошолордун бирөөсүндө Кыргыздын желегин желбитебиз деген ойдобуз, иншаллах. Ниеттерге жетели, мынакей кыргыз мушкерлеринен дагы сонун бир маектерди улантуудабыз. Бизден алыстабай чогуу болсоңуздар, дагы агаларыбыздан жакшы кеңештерин угалы. Чоң рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат. Дайыма улантып, жигиттер, жаштар особенно. Аркабыздан бир-бирден жаштарды алып келип, дайыма кошуп, ушу спортко өңдөө максатында дайыма чуркап турат, жигиттер. Бүгүнкү кызмат кылган жигиттерге Алла Таала разы болсун. Талантты берген досуна да Алла Таала разы болсун. Келе албай калган туугандарга кийинки сапарга келип кошулушун Алла Таала такыр берсин. Аллаху акбар. Амин. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasuli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Алла Таала жедирип ичирген Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Алла Таала берген ден соолугуна шүгүр кылайлы. Көптөгөн инсандар үйдө жатат. Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берип, өзүнүн жолуга алып чыгып чуркатып койду. Ушул чуркооду дайыма улантып, жигиттер, жаштар особенно аркабыздан бир-бирден жаштарды алып келип, дайыма кошуп, ушу спортко өңдөө максатында дайыма чуркап турайлы, жигиттер. Бүгүнгү кызмат кылган жигиттерге Алла Таала разы болсун. Тамак кыл берген досума да Алла Таала разы болсун. Келе албай калган туугандарга кийинки сафарга келип кошулушун Алла Таала тавфик берсин. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملون
وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Амин, алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу расули Мухаммади ва алейхи ва сахби ажмаин. Алла Таала ушул Курандан болгон соопторду Аллахым бардыгыбыздын башыбызга кыямат күнү саябан кылсын, ден соолукта бардыгыбызды бирге кылсын. Allah. Назир инебиздин ишинен Алла разы болсун. Силердин ишиңерге, эмгек жамаатыңарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ишиңер өркүндөй берсин, элди жакшылыкка чакырып, элге пайдаңар тийип жүрө берсин. Ишиңерге оомат, биздин чыгармачыл инсандарыбыз көбөйө берсин. Мындай чемпиондорубуз буюрса, ушулардын UFC'деги ийгиликтерине сүйүнүп, кол чаба турган күндөр дагы Кудай кааласа алыс эмес деп ойлойбуз. Алла разы болсын, чоң рахмат, сіздерге да ишиңиздерге ийгилик. Агалар ушундай спортту өнүктүрө бериңиздер. Кызыл Кыянын жаштарын баарын тарта бериңиздер дейли. Силер да өнүгө өсө бергиле. Кажы жылайсыңар, суббота күнү күтөбүз. Кростон. Назирдин каналына катталабыз. Бул жакта өтө пайдалуу, ден соолукка, жашоого пайдалуу маалыматтар өтө көп экен. Катталабыз. Катталып кетебиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Кыргыз мушкерлери, Кызыл Кыянын жигиттери алга. Вперед!